Assalamu alaikum, урматтуу Тез кабардын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар амансыздарбы? Бүгүн биз сиздерге Тез кабардын бул чыгарылышында Ош шаарынын түштүгүнөн, тактап айтканда Озгор айылынын дачасынан сатыла турган 5 сотук жер тилкесин тартып көрсөтүүдөбүз. Эгерде кимде-ким Ош шаарынын четинен мына ушундай жер издеп жаткан болсо, абасы таза, тынч жерден жер издеп жаткан болсоңуздар, анда таптым деп эсептей бериңиздер. Бул кайсыл жерде жайгашкан десеңиздер, мен анда көчө тараптан сиздерге даректерин тартып көрсөтөйүн. Биз көрсөткөн даректер аркылуу келип көрө бересиздер, достор. Урматтуу достор, мен азыр Оштогу Озгор айылынын өзүндө турамын. Түз ушул асфальт жол менен келе бересиздер. Анар Саттарова көчөсү бул көчө. Анын жанында Озгордогу жалгыз чоң бала бакча. Демек ушул асфальт жолдон чыкпастан түз чыгып бара бересиздер. Көпүрөгө келет. Көпүрөдөн дальше өтүп барасыздар. Сол тарапка, оң тарапка бурулган көчө менен, таштак жол менен чыгып бара бересиздер. Бул жол мына ушул дөңсөдө жайгашкан үйлөрдүн жанына барабыз. Сатыла турган жер ошол жерде. Түз чыгып келе бересиздер. Бул жерде 3 көчө, остановка бар. Дүкөн бар, ага жетпей сиздер мына ушул жерден солго кайрылып чыгып барасыздар. Бул жактан дөңсөөгө чыгып түз айланып бара берсеңиздер, жашыл трансформатор келет. Андан дагы бир 100 метрдей өткөндөн кийин акыркы көчөдөн оң тарапка бурулуп дөңсөөгө чыгып бара бересиздер. Жанагы биз көрсөткөн көчө менен түз келе бересиздер. Жашыл түстөгү трансформаторду көрдүңүздөрбү? Андан дагы түз келсеңиздер, акыркы көчөнү көрөсүздөр. Төр көчөдөн оң тарапка бурулуп түз чыгып келе бересиздер, достор. Келсеңиздер, мына ушул жерде таш дубал бар. Таш дубалдын артында 2 этаж үйдү көрдүңүздөр. Мына ушул таш менен кооздолуп фундамент болгон, эски фундамент. Мына ушул жер сатка коюлду. Чегаралары такталган. Мына ушул чегаралары мына ушул жерден баштап, мына ушул жерге чейин 5 сотук чыгат. Андан бул жагында дагы кошумча жерлери бар экен. Аны дагы толтуруп жер кылып алсаңыздар болот. Бир 2 сотиктей жери бар. Бул жактан жол өткөн. Жолдун берки тарабын ушул чукур жерлерди толтуруп, өзүңүздөр жер кылып алсаңыздар болот, урматтуу достор. Баасы 1 миллион 300 миңге бааланды. Бир аз кеми болот, сүйлөшөсүздөр. Алмаштыруу жолдору бир гана ушул автоунааларга каралат, калганы накталай болсо болот, достор. Эсин номер экран астында камтылат, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Бул жерде суу чыгат. Мурун Союз учурунда келген темир түтүкчөлөр аркылуу бул жерге дайыма суу келет. Анан, урматтуу достор, свет келген, түнкү жарыктандыруулар келген. Мына көчө тараптан дагы көрсөтүп коеюн. Түнкү жарыктандыруулар келген, интернет кабелдер дагы тартылган, урматтуу достор. Келечеги бар. Жанагы биз көрсөткөн жолдор буюрса жакында асфальт болот. Жергиликтүү бюджеттен акча каражаты бөлдүрүлгөн. Буюрса жакынкы күндөрү асфальт төшөө иштери дагы башталып калат. Дагы бир нерсени сиздерге белгилеп айтып өтөйүн. Тигинде көрдүңүздөрбү? Кызыл, көк болуп турган олтургучтарды жакындатып сиздерге көрсөтөйүн. Бул жер Ош шаарындагы Төлөкөндөгү ипподром. Улак ат жабыштар ушул жерде өтөт, урматтуу достор. Ошонун бет маңдайында жайгашкан. Ат оюндары, майрам сайрамдар боло турган болсо, дүрбү салып ушул жерден дагы көрүп чаржасаңыздар болчудай. Урматтуу достор, сиздерге насип кылсын. Агарыңыздар, көгөрүңүздөр, ушул жерден өнүп өсүңүздөр. 1 миллион 300 миңге бааланды, бир аз эле кеми болот. Жанагы көчө менен түз чыгып, акыркы көчө менен жогору чыксаңыздар, ушул таштан жасалган фундамент көрөсүздөр. 2 этаж үйдү болжолдоп алыңыздар. Андан нары жүрсөңүздөр, бир 50 метрдей нары жүрсөңүздөр, КАМАЗ, самосвал, мына ушундай оор техникалар турган болот. Ага жетпей, жолдун сол тарабында. Документтери так, урматтуу достор. Кызыл документтери бар. Сиздерге сразу өткөрүп берет. Андыктан чамдаңыздар, сиздерге насип кылсын.